Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында жогорку соттун судьясы Аскат Сыдыковду кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси каралып колдоо тапты. Ал эми Руслан Мукамбетовду Кыргыз Республикасынын коргоо министринин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү маселеси каралды. Талапкер боюнча министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов тарабынан маалымат берилди. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин кызмат ордуна дайындоого Мукамбетов Руслан Мустафаевичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Талкуу учурунда депутат Таалайбек Сарыбашев жаштарды аскердик кызматка кызыктыруу багытында кандай иштер жүргүзүлөрүнө кызыкты. Ал эми эл өкүлү Надира Нарматова аскер бөлүктөрүндөгү дедовщина сындуу мыйзамсыз көйгөйлөрдү көтөрдү. Аны улай депутат кыздарды армияга барбаган жигиттерге турмушка чыкпай эле коюуну сунуштады. Керек болсо ачык эле айтышыбыз керек. Армияга барбаган жигиттерге кыздар турмушка чыкпай эле коюш керек. Ал деген армияда кызмат кылбаса, элини коргонго жараса, ошон үчүн үй бүлөгө жоопкерчилик жок болуп, ажырашкандар көбөйүп атат. Тирүү жетим балдардын саны көбөйүп атат. Эркек балдарыбыздын мүнөзү жумшак болуп, эрке талтаң болуп, анан жоопкерчиликти сезбестен үй бүлө институту талкаланганы ушундан болуп атат. Эркектерибиз өзүнүн үй бүлөлүк кожоюнчулугун сезиш керек. Эл өкүлүнүн айтканын колдогон жогорку кеңештин төрагасы Акын Райкан Шүкүрбековдун армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген ырсаптарын окуп берди. Райкандын бир ыры бар. Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген. Анысыңардай сөзсүз жигиттер армияга барыш керек. Анан армияда өзүнүн эрежеси, тартиби бар, катуу тартип болуш керек. Анча-мынча какукус болот, какыс кукус. Анан ошонун баарына ызылдай берген болбойт. Албетте эми чектен ашып кеткен учурларда аны атайын комиссия текшерип тийиштүү жазаларын берет. Бирок армия катуу болуш керек. Армияда тартип болбосо, анча-мынча какус кукус болбосо, анда ал жөн эле бир эс ала турган же окуй турган жай эмес. Ал жерде кызмат өтөгөндө мындай жигиттер ошон менен бышат. Анан болор болбоско эле коомчулук кээде ызылдап чыга калганда туура эмес. Андан соң эл өкүлдөрү Руслан Мукамбетовдун талапкерлигин жактырып, Кыргыз Республикасынын коргоо министри кызмат ордуна дайындоого макулдук берди. Макул 66, каршы жок, баары 67, катталды 67. Урматтуу Руслан мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жыйындын жүрүшүндө депутат Медералиев Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрүн аскерге барууга чакырды. Эл өкүлүнүн айтымында Кыргызстанда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашаганы менен аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90% кыргыз улутундагылар гана бараарын билдирди. Сиздер билгендей 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Баардыгыбыз ынтымакта, биримдикте, бир түндүктүн астында. Бирок аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90%нан ашыгы жалаң гана кыргызы, улуту кыргыз болгон инсандар өтөт экен. Мен элбет элем баардыгыбыз Кыргызстанда жашагандан кийин, Кыргызстанда туулгандан кийин, киндик каныбыз Кыргызстанда тамгандан кийин баардыгыбыз милдеттүүбүз. Мекенибизди коргогонго, милдеттүү түрдө мөөнөтүнө жараша аскердик кызмат өтөөгө. Ал арада мамлекеттик тилге байланышкан мыйзам долбоору кароо учурунда төрага Нурланбек Тургунбек уулу башкаларга жакшы көрүнөбүз деп кыргыз тили кейиштүү абалга жеткенин билдирди. Бул мамлекеттик тилге биз астейдил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Ал эми депутат Бактыбек Сыдыков бул мыйзамга каршылыгын айтып, мамлекетте жашап жаткан башка улуттарды сыйлоого чакырды. 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуп атат. Аларда эмне күнөө?
белгілі бір системно бұнға подход қылайлы. Мектепте бірінші оқытайлы. Анан бүгін эле мектептен класстан класска өткізбейбиз деген. Бұл не деген балекет? Елдің таңдаусы болып жатқан жерге не қыласыңар сілер килигишип? Ел англис тілін сөйлеген адамды, жоғарғы білімді адамды өздері таңдайды. Сілер аяққа түшіп кеттіңер, аяққа түсіп көтеріліп кеттіңер. Кешіріп қойғыла тіл комиссиясы. Штрафтарды емнен негізінде аласыздар. Ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан класска көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейлі, қазағы мейлі, түркмені мейлі, түрк тілді елбіз. Орыстар, немістер, башқа улуттағылар қантип депутат болып. Алар ел емес пе? Конституцияда жазылып тұрады. Қырғызстан жашаған елдері ғана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл емес пе? Талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик тилге байланышкан эки мыйзам долбоорун кароо талаш тартыш менен коштолуп, демилгени четке кагууну сунуштаган эл өкүлдөрү көп болду. Анда депутат Жанар Акаев башка мамлекеттерде жашаган жеринин тилин билбегендер мамлекеттик кызматтар мында турсун, балдарды бала бакчага албай жатканын мисал келтирди. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгиз Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элмиржакович, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча, ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып бул төлөө деген. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жакынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Башка өлкөлөрдө, ой, депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе, өлүп талып анча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Соңунда мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, талкуудан соң жактырылды. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.